300 куб бул бензиновый мөрөлөрдүн арасында азыр Кыргызстанда эң күчтүүлөрүнүн бири. Могул жакта адам отурган сидениясы, жөлөнгүчү, жана ошондой эле ошо моторду жапкан немелери бар. Бутта дагы тормозу бар, артта экөө барабан. Анан переднийлер дагы бар. Портердегидей эле жүк көтөрө алат. Кара балтага чейин айдап иштеп жүргөн биздин кардарларыбыз бар. Портер лаболорго мындай конкурент десек дагы болот да. Буда бир эмес 2 самосвал турат, 2 тоннаны дагы камарабай өзү төгүп көтөрүп берет да. Аркасы ишо самосвал жүгү көтөрүлүп атканда алды ачылат. Муравейлерди силерге көрсөттүк. Биз азыр Бишкекке келдик. Заводдон түзмө-түз арзан ошондой бизнеске ылайыктуу оборудованияларды алып келебиз. Мороженое аппараттарды, сладкий вата, попкорн аппараттарды бир сезондо өзүн 2-3 эселеп чыгарып алгандар дагы бар. Же толук бир сезондо өзүнүн аппаратын актатып, анан дагы бир буну 40 сомдон сатса, 100 штуктан 4000 сом пайда калат. 4000 сомдон расходту кемисек, таза пайда 2800 сом. 2800 сом күнүнө жакшы прибыль экен да. Түзүү сатса эле. Пельмен түйгөн аппараттарды алып келип берип атабыз клиенттерге. Самын жасайт элем, ошондой аппарат карап бергиле дейт. Кээ бирөө салфетка жасайт элем дейт. Айыл жергесинде бул бизнестер аябай ылайыктуу экен. Бизнес кылам деп максат коюп келе жатсаңыздар, балдар сиздерге жардам берет экен. Саламатсыңарбы урматтуу мекендештер? Агролайф KG YouTube каналыбызда бүгүн дагы бир өзгөчө чыгарылыш болот. Анткени биз ушундай 3 дөңгөлөктүү мотоцикл тууралуу айтып беребиз. Бизде элде муравей деп коет. Биз азыр Бишкекте жайгашкан Военный Антоновка жакта жүрөбүз. Эсиңизде болсо өткөн чыгарылышта Тосор Агро компаниясына келип, биз сиздерге тракторлор тартып бергенбиз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз мына ушул жаныбызда турган муравейлер тууралуу сиздерге айтып беребиз. Биз азыр сиздерди ушу Тосор Агро компаниясынын баш кайдысы менен тааныштырып кетели, анан сөзүбүздү уланталы. Ассаламу алейкум. Биз ушул Тосор Агро компаниясы жана ошондой эле Wheeltrade Instagram баракчаларыбыздагы бар. Кытайдан трактор, ушундай бензиновый муравей жана башка көптөгөн техникаларды буйрутмага дагы алып келебиз. Наличие дагы ушул жакта шоурумга тизип койгонбуз. Азыркы тапта жалпысынан 10дон ашык кардарыбыздын ушундай бензиновый 300 кубтук двускатный 5 дөңгөлөк деп да койсок болот. Двускатный бензиновый муравейлери келди. Кардарга тапшыралы деп отурабыз. Булардын башка өзгөчөлүгү жүк көтөрүмдүүлүгү өтө күчтүү. Белки электрога караганда себеби бул жакта Портер дегендей размердеги 2 дөңгөлөк турат, аркасында ар бир дөңгөлөк 560 килограммга рассчитанный. Примерно 2 тонна, 2,5 тоннаны без проблем камсанабай көтөрө алат. Белки муравейлер, электролор канча көтөрөт? Муравей максимум 1,5 тонна делет, но желательно 1 тоннанын тегерегинде жүктөгөн жакшыраак. Бул 2 эсе көтөрөт экен да? Ооба, анткени бул 2 эсе оор, 2 эсе чоң, мотору да күчтүү. Грузовой мотор коюлган бул жакта. Мотору кыйналбаш үчүн водяной охлаждение дагы бар, плюс вентилятору менен. Бул кайсы мамлекеттен чыгат, анан эмне деген бренд менен чыгат? Биз Кыргызстанда Бука деген бренд менен азыр чыгарып эмес, Бука деген бренд менен таанытып атабыз. Кытайда ошол бензиновый муравей деп аталышы керек, мондай Макс деген жазуулар менен келет. Кытай, демек, Кытай мамлекетинен чыгат. Эми клиенттин каалоосу менен будан кымбатырактагы моторлорду коюп берсек болот. Lifan, Zonsen деген мировой Кытайдын моторлору бар, мировой брендке таанымал. Алмаштырып коюп берип койсо болот, Ооба, под заказ клиент эгер акча кошсо, күчтүүрөгүн да коюп бере алабыз. Бирок бул деле өтө жетиштүү. 300 куб бул бензиновый муравейлердин арасында азыр Кыргызстанда эң күчтүүлөрүнүн бири. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр сиздерге мындай кененирээк кылып обзор кылып кетебиз, түшүндүрүп бар бир эмесин. Азыр эң башкысы баасы боюнча, анан гарантиясы боюнча айтып кетели, анан кийин сөзүбүздү уланталы. Так, гарантиясы заводской брака 1 ай. Баасы эгер на заказ бере турган болсо клиент буйрутмага 225 000 сом, 70%-ын сразу төлөш керек, 30%-ын Кыргызстанга келгенде. Эгерде, буйрутма менен. Эгерде в наличие алам десе, анда 250 000 сом. Бирок тилекке каршы азыр наличие уже жок калды, анткени бул айбагандай азыр жаз келип, иш көп башталып, популярный болуп аткандыктан жолдо келатканда эле кардарлар акчаларын которуп брондоп коюшкан да. Демек булардын баары сатылыптыр да. Ооба, мунун баары уже сатылган, бизде бардыгынын кардарлары бар. Эгер брондоп эметип 250 000 сомго накталай ала турган болсо канча убакытта алып келесиңер?
Азыр уже 50 штукту дайындап атабыз, плюс-минус 2 жума 3 жумада дагы алып келебиз. 2-3 жумада алып Ооба. келесиз. Ошол жака да жетишип заказ беришсе, 225 миң сомдон алып келип беребиз, бирок именно Агролайфтан десе дагы 10 миң сомго арзандатуу 215 миңден кылып бере алабыз. Мынакей кандай Агролайфтан кылып берсе. Агролайф KG YouTube каналдан келдик десеңер, силерге ушундай 10 миң сом арзандоо болот экен. Эми биз азыр бир дарегин түшүндүрүп, ушу кайсы дарек менен жайгашкансыңар, андан кийин телефондоруңарды айтып койгула. Дароо эле чалып сиздерден тактап билип алсын. Так, адрес мурдагыдай эле Вайна Антоновка, Фрунзе 66 дарегиндебиз. Бул жак бизде шоурум, тракторлор дагы, муравейлер да турат. Жана ошондой эле Бишкек шаарындагы адресибиз Токтогула 211. Ал жакка да барабыз буюрса азыр. Телефон номер болсо, биздин эң башкы бир номер бар, Вилтрейд баракчабызда. Бул 0504 199 991. Ушул номерге байланышса, бардык трактор боюнча дагы, муравейлер боюнча дагы жана башка биз ташып аткан бардык продукция боюнча толук маалымат бере алабыз. Бере алат. Ошо бир эле номерге чалсаң, анан ар жактан бөлүштүрүп берет да продукцияга жараша. Мен көрүүчүлөргө дагы бир даректи тагыраак түшүндүрүп кетейин. Ушу Бишкектен чыгып Сокулукту карай кетип баратканда, урматтуу көрүүчүлөр, эми Военный Антоновканы билесиздер. Маңдайыбызда ушундай бир салкын жай аттуу тойканабыз турат. Ушу салкын жайдын так маңдайында Тосор Агро деп турат да. Бул ар жакта Авторынака 2 светофор жетпейт. 2 светофор, авторынака 2 светофор жетпейт экенсиңер. Бул жер бияк Бишкек болуп калат. Эми дарек түшүнүктүү болду, телефондор айтылды. Биз ушул муравейлер боюнча тереңирээк маалымат берип кете берели. Так, алгач эле характеристикаларына келсек, жалпысынан 300 куб, грузовой мотор, усиленный задний мост, атайын жүк ташыбаганга ылайыкталган. Ушундай алдында радиатору турат, суу менен муздайт мотор. Вентилятору дагы бар. Бул жагында болсо 5-ступенчатый механика, передний приводка мындайдан которулат алдыга. Бул нейтралкада турат азыр. Анан аркага которулат мындайдан. Передний, задний. Ушул жактан которулат. Карданы, так, бул ручник. Бак бензин, эскертели бензин. Бензиновый. Расход канча болот буга? Расход примерно 3 литрден 5 литрге чейин деп айтышат кардарларыбыз. Бирок бул баягы жүксүз жүргөнү, жүктүү жүргөнү иши буда баягы нейтральный ход дагы бар да, механика да, ошого дагы кээ бир жерлерден үнөмдөсө болот, жүк оор көтөргөндө көбүрөөк да болушу мүмкүн. Ошого жараша. Жумушка жараша. Бул жакта ошол расширительный бачок жайгашылган. Кадимкидей машиненикинде антифриз куюлат сразу эле. Азыр бул жакта толук четинен чогултуп атабыз, бир аз чачырап келет да. Бул жакта адам отурган сидениясы, жөлөнгүчү, жана ошондой эле ошо моторду жапкан немелери бар. Карбюратор, вот фаралары өтө күчтүү, поворотниктери, так, километр/час бул жакта 120га чейин көрсөтүлгөн, биз эми 90 км/часга чейин пустой айдап көргөнбүз, жүгү жок, 90ды кармап көргөнбүз да. Дөңгөлөк боюнча эмне деп аласың? Так, алдыңкы дөңгөлөк 12 размер. Бул алдындагы атайын усиленный вилка деп койсок болот, алдыңкы аморттору. Пружинасы дагы бар, жана ошондой эле могу башы чоң-чоң таш дөңдөрдөн ийилет. Өтө көп күч келбейт да. Амортизатор жакшы экен да. Амортизатор эң мыктылары да. Сигналы бар, поворотниги, так, дальний, ближний, аварийка, тормозу, бутта дагы тормозу бар, арткы экөө барабан. Анан переднийлер дагы бар. Кол менен тормоз. Передний дагы барабан, кол тормоздору дагы бар. Жана ошондой эле пониженный, повышенный бар. И самосвалды көтөрө турчу ушул жакта рычагы бар. Демек бул самосвал экен, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Сиздерге ушул иштетип көрсөтүп беребиз да. Сидениясы коюлган иштетип, оталдырып, самосвалын иштетип силерге көрсөтүп беребиз. Аягына чейин көрүңүздөр. Азыр мына ушул Турар мырза, мына бул борттун размери, борттун размери канча тонна көтөрөт деп айттык? Размерлери канча болуп калат, турасы, узуну? Так, узундугу 2,20, турасы 1,40. По желанию 2,40га чейин да узартсак болот кардарларга. Турасы 1,40тан 1,50ге чейин узартсак болот. Анан высотасы по желанию үстүнөн нарашка менен заказ берсе, аны да жасап беребиз. Бияктагысы канча болот? Азыркы бул жактагысы 65 болуш керек, адашпасам. 65 размерин тегереңдиги, узундугу. Плюс-минус. Бул өзү салмагы канча болуп калат, анан жалпы узун размери канча болуп калат? Жалпы өзүнүн таза салмагы 540 кг, жалпы узундугу примерно 4 метр. 4 метр. Лабодон даже узунураак да бир аз. Портердикиндей дөңгөлөктөр турат, портердин размеринде. Портердегидей эле жүк көтөрө алат. Муну
Айтор. Муну баягы көпчүлүк кардарларыбыз эмне үчүн алып атат? Көмүр иштеткендер, пескоблок иштеткендер, брусчатка менен иштегендер, же ушундай бир хоз товар магазиндер болот, ошол жакта баягы цементтерди, башка нерселерди жыл массивге ташып бергенге алып атышат да. Анткени мурда алар портерлерди, лаболорду арендовать эткен болсо, мисалы үчүн портердин базардагы баасы 500-600 миң сом. Лаболор болсо 300 миңдин тегерегинде. Буларды 225-250 миңге алып туруп, өздөрү коюп койсо, өтө алыскы аралыктарга, конечно, шлем кийиш керек. Бирок алыскы аралыктарга да жүрүп көргөнбүз биз. Кантка барып келип жүрчүбүз да. Кара Балтага чейин айдап иштеп жүргөн биздин кардарларыбыз бар. Бул ошондой жыл массив иштерине, айыл иштерине, кичи шаарларга, доставкага өзүн өтө тез актайт. Мисалы үчүн бизде практикада болгон, кышында Нарындык бир байкалды эле көмүргө деп. Бир айдын ичинде эле мен актатам деп алып кеткен да. Кабинасы менен заказ берген да. Анткени алар мындай экен да, көмүр түшкөндө айыл ичине 200 сомдон, 300 сомдон деп тариф коюп коет экен. Эгер өздөрүнүн техникасы болсо, өздөрүнө көбүрөөк пайда кылат экен дагы, өздөрүнүн акчасын алып бат эле актатып алат экен. Бул анча күчтүү болгон соң, бата турган немеси көп болсо, актай турган батыраак убакытты бата элейт да. Бул мындай портер лаболорго мындай конкурент десек дагы болот да. Болгону эми алынчалык комфорт алыска жүргүшкө эмес, бирок ошолор аткарган ишти аткарат. Анан дагы эң башкы артыкчылыгы, көп портер лаболордо банда самосвалы жок. Көбүнчө 90% мындай жөнөкөй эле болот да. Буда бир эмес 2 самосвал турат, 2 тоннаны дагы камарабай өзү төгүп көтөрүп берет да. Азыр көтөрүп төгүп иштетип көрсөк да болот. Муну кабина деп калдык, өзүлөрү самодельный кылып туруп, жамгыр, погода начар болуп турган кезде коюп койсо болот, Бизде бар наличие, 3 штук калды. Кадимкидей 2 эшиктер ачылат. Биздин Вилтрейд баракчабыздан да көрсөңүздөр болот. 2 эшик ачылат, лобовою, дворниги менен, 2 отдельно күзгүлөрү, могул фаралар уже автоматически чечилет дагы, сыртында 2 фара. Ортосунда мындай решеткага окшош, полный кабинага окшошулган жасалган. Аркасында буянда айнектери болот, ачыла турат, терезелери дагы ачылат. Мындайдан. Вилтрейд баракча, Instagram баракчада да турабы. Ошо баракчаны описанияга кошуп коелу. Ошол жактан көрүп, буякта кабинасы бар деп атат. Бул кабинасы канча сом болуп калат? Кабинасы азыр бизде наличие турат 40 миң сом. 40 миң сом кошумча болуп койсо, кошуп бересиң. Эгерде Кытайдан заказ берсе, 33 миң сомго келет кабинасы. Бул жактан коюп беребиз. Болгону күтүш керек да, 7 миң сом айырма. Анан козирок деген дагы бар. То есть ушул жака эле бекилет. Алдыңкы катуу шамалдан тозот, айнеги, үстү жагынан тозот. Ал арзан эле. 15 миң сомдон 20 миң сомго чейин түрлөрү бар. Азыр атайын ушул именно бензиновый чоңдоруна заказ бердик. Себеби муравейлердикин дагы тагалы десек, размери өтө кичинекей болгондуктан буларга жакшы вид жарашпай калат экен да. Обзор кичинекей болуп, чоңшоо. 15 миң сом тегерене козирок койсо, жамалдан. Козирок дагы коюп берсек болот. Жаандан, анан шамалдан коргонуш үчүн. Мунун любой тарабынан жүк жүктөсө болот. Ушундай эки жерден ачылат. Бул жерде бир 60-70 эле. 60-70 бар. Анан могул жагынан илип туруп, буга илип туруп түк жүктөгөндөр дагы бар. 2 катарынан же 3 катарынан ушинтип алып жүктөсө көбүрөөк батат. Кененирээк кылып туруппу? Могул жагынан септер менен байлап алгандар бар да. Азыр Кытайдан да заказ бердик, мынтип ылдый жагынан мындай бекем кылып кармагандай стойкалар да келет буюрсачы. Бул 3 жагы тең ачылат да? 3 тарабынан тең ачылат. Аркасы ишо самосвал, жүгү көтөрүлүп атканда алды ачылат. Так, биринчи ступенькага салдык. Сцепление сол колдо. Бул жак газ, кадимкидей эле. Götürüp ötken de? 2 цилиндр, 3 этаж көтөрөт. Бул жакта ошол цилиндрдин майы куюлат. Бул тормозная система, арткы экөө тең барабанный. Так, бул жагында ошол коробкасы, аккумулятор. Кыскача ушундай. Жүр биягынан Куба. Мындан тартып берсең. Жүктү көтөрүп атканда алды өзү автоматически ачылат дагы, жүк төгүлүп калат. Кайра көтөрүлүп атканда мунусу жаап салат. Портер экен да бул. Размери портерде эмес, бирок портердин жумушун аткара алат. Размери лабодон бир аз чоңураак. Жаңы болгон үчүн шашпай чөт да.
Майлар жаңа эле коюлду да. Ооба. Иштейт, ичине эме болуш керек экен да. Дөңгөлөктөр двойной экен да тил жакта. Ооба. Портердин дөңгөлөгү өчөт, прям по размерам. В один да. Муну дөңгөлөгү эгер жарылып бирдемке болуп калса, портердин дөңгөлөгүн курса болобу? Ооба. Астыначы? Астыга жок. Запаскасы бар бирок. Запаскасы бар, Ооба. Кээ бир клиенттер запаскасы менен келет, кээ бирөө ошойдон эле алат да. Запаскасы где-то 3000 сом ушундай, дискасы менен чогуу. Кээ бирөө запаскасын илип алышат ушул жерине. Могу оң тарабына, сол тарабына. Кыскача ушундай. Анан дальше уже кардардын калоосуна карап, үстүн мисалы үчүн жан өтпөгүдөй кылып жүк жүктөйм десе, нарашка кылып алса болот. Астына кабина, козирек коюп алса болот. Эгерде кийинчерээк мен моторун күчтөнтөм десе, мотор заказ берсе, моторун да басып беребиз, мисалы үчүн күчтүүрөөк мотор. Кыскача эми айтып кетсек, урматтуу көрүүчүлөр, ушундай Wheeltrade компаниясына кайрылсаңыздар болот. Ушундай кабинасын да коюп беребиз дейт, козирегин да коюп беребиз дейт. Үстүнө жамгыр, погода начар болуп калса, ошонун үстүн жаап беребиз деп атышат. Өзүнүн биякта сервисный обслуживание кылган жайы бар. Демек, ушул компанияга кайрылып, азыртан заказ кыла бериңиздер. Мына биякта тургандардын бүт баарын ээлеп койгон ээлери бар экен. Ушундай рекламага деп бизге атайын тизип беришти, урматтуу көрүүчүлөр. Анан Агролайфтан келдик деп сөзсүз түрдө айтып каласыз, скидкаларга ээ болобуз. Скидка менен на заказ. Как раз уже заказ берилди. Алар баягы мен бирден заказ берген клиенттерге караганда эртерээк келет. Анткени биз оптон берип атабыз дагы. Эртерээк алышат и 10 000 сомго арзаныраак алышат да, эгер Агролайфтын атынан келишсе. Кандай жакшы. Биз эми трактор тарттык, эсиңиздерде болсо. Муравейлер тарттык. Андан тышкары Wheeltrade көптөгөн Кытайдан бизнеске ылайыктуу оборудованияларды алып келет. Биз азыр Бишкек шаарына сапар тарталы. Бишкекте Токтогула көчөдө башкы офиси бар экен балдардын. Ошол жактан сиздерге дагы бир кызыктуу, мындай бир чакан бизнестерге ылайыктуу иш оборудованиялары бар экен. Ошолорду сиздерге азыр көрсөтүп айтып берели. Ооба. Жүрүңүздөр. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз Военный Антоновкадан Тосор Агро шоурум деп коет экенсиз, дүкөндүн. Ошол жактан келдик, муравейлерди силерге көрсөттүк. Мына ошол дарек менен гана таппастан биз азыр Бишкекке келдик. Бишкекте дагы ошол компаниянын дарегин сизге азыр Турар мырза тагыраак түшүндүрүп берет. Андан тышкары муравейден тышкары дагы көптөгөн бир дагы услугалары бар экен, ошол боюнча маалымат берип кетет, Так, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Биз азыр Бишкек шаарында турабыз. Так адрес Токтогула 211. Бул Үмүт Алиева менен кесилишет. Бул жакта биздин офисти ушул Willex деген ат исми менен тапсаңыздар болот. Willex Wheeltrade компания бул экөө мындай бири-бирин коштоп турган компания да. Willex бул карго, доставка кылабыз только. Wheeltrade ошол товарлардын арасында элге пайдасы көбүрөөк тийген баягындай оборудованиялар, көбүнчө бизнес оборудованиялар ташыйбыз. Сатып алып, буларды кайра тез актатыш үчүн алышат да кардарлар. Ошого Wheeltrade деп өзүнчө бөлүп койгонбуз. Бул жакта ошол в наличиедагы на заказдагы кардарларга заводдон түзмө-түз арзан ошондой бизнеске ылайыктуу оборудованияларды алып келебиз. Бунун эмне уйкалышы бар? Мороженое аппаратка дагы, бизден ошол көрөрмандарга дагы, эми аудитория в основном айылда да. Булар азыр эң көп бизден алып аткан 70-80% регион алып атат да. Мороженое аппараттарды, сладкий вата, попкорн аппараттарды. Эмнеге? Анткени Кыргызстанда мисалы үчүн мурдагыдай эле неме эмес, бандай сыртка чыгып эле соода кыла бербейт. Уже бардыгын мындай легалдаштырып келатат, мэрияда катуу карап атат мисалгачы. Айылдарда, кичи райондордо бул аябай жакшы шарт бар. Ошол бизнестерди өзүн-өзү актатканга, ошол оборудованияларды иштеткенге же мини цехтерди ачканга деле мисалгачы. Турар мырза, мынакей биз азыр дагы бир тарихин кайталап кетели. Бул Токтогула көчө, Бишкек шаары, Үмүт Алиева кесилиш болуп калат, ар жак Турсбекова, туурабы? Бул жерде жанында мындай настоящая пекарня, анан банктын офистери бар экен. Азыр биз силерге дагы мындай камера менен эгерде Ылдам экспрессти билишкен болсо, ошонун маңдайындабыз. Ошо Ылдам экспрессте көп жылдан бери таанышат, регион боюнча доставка. Азыр камерамен дагы биз сирә мындай жалпы кылып көрсөтүп кетебиз. Анан ичинен ушул офисте балдардын менен таанышып, кандай аппараттарды алып келип атат, кандай шарттар менен келип атат, ошонун баарын тереңирээк маалымат ичинен берели, жүрүңүздөр. Алгач эле ушул даяр турган аппараттарга келсек, мынакей абыр шоткасы менен 27-синде жолго чыккан, кардарларыбызга 10-15 күндүн ичинде даже эрте келип калып атат кээде.
негизинен 20-25 күн срок беребиз. Эң көп буйрутмага алынып келип жаткан аппараттар ушулар 1.8 киловатт. Баасы на заказ 75 000 сомдон. Мынакей ушул. Үчөө бул жакта уже даяр турат, кардарлар алып кетип атат. Эң ходовой ушул. Баасы дагы завод бизге көп санда алып аткан үчүн арзан баа бергендигибиз үчүн эң көп кардарлар ушуларды алып атат. Эми кийинкилери мына кирпелер менен эле ушундай аппараттар турат. Бул эмне болгон аппараттар? Кимге керек булар? Так, азыр жаз учуру бизде ушул сезон товарлар бөлүнөт. Бизнес оборудованиялар мисалга жаз айларында биз эң көп ушул балмуздак аппараттарын ташыйбыз Кытайдан. Бул жакта 3 түрдүү аппарат турат. Бул ночной режимы бар. Бул жөнөкөйү 2 киловатт. Тиги болсо 2 киловатт. Масло в наличии. Калаган кардарлар келип бул жактан наличие алса болот. Балмуздак аппараттар. Демек бул мороженый аппараттар, Мороженый аппараттар. Рожок кыскарган ороп жасап берген мороженыйлар ушулар да турабы? Ооба, куйма аппараттар. Аябай жайында аябай көп спрос болот да турабы булар? Аябай көп спрос, анан өзүн дагы тез актаган үчүн баягы 1-2 айда эле өздөрүн актатып, мындай ишкерликти, мындай кичи ишкерликти тез баштайм дегендерге азыр аябай жакшы модель болуп атат бул. Аябай көп алып атышат. Турар мырза, бизде деген эми көп аудиториябыз айыл жергесинде да, дыйканчылык менен алек болгондор, анан ушул эгер ушул аппараттарды жана магазиндер иштеткендер коп койсо жарашчыдайбы, э? Ооба, бизден алгандардын көбү ушундай магазин менен арендага сөйлөшүп алышат дагы, айына 3000-5000 миңгечи. И тез эле 2-3 айдын ичинде актатып атышат. Куйма мороженый. Анткени айылда да жаш балдар көп да. Тигиндей тоңгон мороженойдон да кээде тажашат. Ушундай мындай столчиктерди коюп мындай бир жакшы атмосфера жасап, айылдарда да иштеткендер көп. Ошого бизде азыр сезон учуру негизи бул мороженый аппараттар менен гана чектелбейбиз. Биз жана көргөндөй эле бензиновый муравейлер бар, электро мини машиналарды ташыйбыз, спецтехника, трактор и так далее да. Бул ошо сезонный болгондугу үчүн азыркы тапта ушул наличие ушулар турат, ушуларды бир тарта кетет. Анда буларды кыска нуска эле сурап кетели. Бул баасы, анан гарантиялары кандай болуп калат? Баасы богул 145 000 сом. Ночной режимы бар, то есть смести күндө төгүштүн кереги жок. Түнү дагы мороженый аппараттын смесин ачытпай кармап берет. Бул ночной режими жок, 10 000 сомго арзан, 135. Бирок экөөнүн тең мощность мотора 2 киловатт, компрессорлары менен күчтүү аппараттар булар. Бул 2 киловаттык баасы 115 000 сом. Ночной режим жок. Бул дагы самый ходовой модельдерден да. Булардын эми мындай гарантиялары кандай болуп калат? 1 жылдан бардыгына тең. 1 жыл. Запчастьтары бар, так как наличие болгондуктан биз мындай да складта дагы бар да. Мисал үчүн бир тетиги кетсе, эскиден чечип эле буга таап беребиз. Анан в конце заказ беребиз да, оптом чата ар бирөөнө бирден заказ берип күткөнгө убакыт жок. Сезондо балмуздак иштеп аткандар 1-2 ручка сынып калса бизди күтүп отура бербейт. Ошого наличие запчастьтар бар, любой запчасти бир нерсе болсо сразу салып жиберебиз же жасап беребиз. Жакшы экен да. Турамызда. Мен мисал үчүн аппарат алдым мына ночной режим менен 140 000 дедиңерби баасын? Ооба. Канча убакытта акташ мүмкүн ушу менен бул иштеткенде? Эми бул сиздин чыгармачылыгыңызга жараша, биринчиси, анан ходовой точкага жараша. Эгерде паркта жакшы көп адамдар өтө турган жерде болсо, анда бат эле актайт өзүнчү. Сиз еще буга дагы жандай шоколад чачат, дагы бир варенье сымал бир нерселерди куят, алар да бул жакта бар. Ошолорду коюп мындай өзгөчө кылып кайра ошол клиенттер кайра кайтып келгенге кайтарым немеге жакшы иштесеңиздер, анда бир сезондо өзүн 2-3 эселеп чыгарып алгандар дагы бар. Же толук бир сезондо өзүнүн аппаратын актатып, анан дагы бир 50 000, 100 000 иштегендер дагы бар да. Бул эми толук кардардан көз каранды. Канча жыл иштетсе болот муну? Иштете берет да? Ооба, бул иштете берет. Биз 3 жылдан бери ташып атабыз, ошого 3 жылдан бери клиенттердин отзывдарын алып жүрөбүз, пока ушул күнгө чейин жалап боло элек. Но 5 жыл, 10 жыл деле иштеп берет. Жакшы иштеткен болсо, убагында караган болсо, фреондорун бул баягы холодильник дейли да, холодильник кондиционер кандай ухаживать этсе, ошондой ухаживать этилиш керек. Баягы немеси вентилятор менен муздайт, фреондорун толтап туруш керек. Буга сырьё каяктан алса болот? Сырьё мындай оңой элеби? Как раз ушул жакта бар, азыр ушуларды иштеши эле. Сырьёлор дагы, рожоктор дагы ушул жакта бардыгы бар. Мынакей бул жакта сырьёлор биз Vita компаниясы менен иштешебиз. Бул компаниянын Кыргызстанда официальный дистрибьюторлору бар, Бишкекте, анан Ошто. Vita деген компания. Халал сертификаты менен мынакей 9дан ашык түрү бар. Апельсин, банан, манго и так далее. Карамели бар экен бул жакта. Өтө көп түрлөрү бар. Рожоктордун дагы түрлөрү бар, арзаны,
кымбаты могул рожокторду мисалы үчүн Куликовский дагы колдонот биздеги кондитерский дом. Мондай да рожоктор бар. Могу жанакы мен айтып аткан ошол үстүндөгү баягы кошумчалары түрлөрү менен. Агыс болот го. Өзүнчө сырьёну өзүнчө сатып алыш керек да, туурабы? Ооба. Рожокторун же өздөрү жасайбы? Жок, бул даяр келет. Буга ушул эле 1 килограмм смеске 4 литр, 3 литр, 5 литр баягы клиент кандай сатат, ошого жараша добавка кылып туруп эле болду, сатып берет да. Контактларын беребиз, өздөрү түзмөсүз Оштон дагы алышса болот, Бишкекте да өздөрүнүн офиси бар. Кааласа ушул жакка да келип, ушул жактан дагы сатып ала берсе болот. Жерден да алса болот, Баалары бардык жерде бирдей. Бул жакта да аппараттар турат. Ооба, бул аппараттарды клиенттерге көргөзмө үчүн коебуз. Мынакей бул шнеги мындай болот, кандай туура иштетиш керек, кайсыл жерлерин мындай туура колдонуш керек, кантип тазалап жууш керек. Ошонун баарын клиенттерге көрсөтүп, ушул жактан клиенттерге мороженое жасаганды да үйрөтүп беришет балдарчы. Компрессору кайсыл жерде жайгашкан, мынакей атайын ушинтип капталын ачып коюшкан. Кайсыл жерде эмнелер жайгашкан. Сабак жүрүп берет айткандай. Көрсөтүп беришет да кардарларга. Эми Турар мырза, бул мороженое аппараттар менен иштейм деп нөлдөн баштагандар болушу мүмкүн да. Бирок магазиним бар, менде өткөн кишилерим көп. Актай алам деп примерно анализ кылып туруп келет да. Ошондо бир канча убакытта актап, канча аралыкта, канча расходтор менен, канча пул болот, ошон примерно математикасын айтып берсеңиз. Хорошо. Бизге ушул заказ берем деген кардарлар келет. Кээ бирөө убактысы бар болсо на заказ мороженое аппаратты берип күтөт, 15 күндөн 20 күнгө чейин. Кээ бирөө сразу наличие сатып алып кетет. Анан балдар болот, ушинтип эсептеп беребиз. Биздин сместер даяр болгондуктан, бир порошок, бир пачка сместин баасы 550 сом да. Любой вкус. Анан мисалы үчүн бир күндө 100 штука орточо эсептей турган болсо, 5 литр сүт кетет, 1 килограмм смес кетет, анан 100 штук рожок кетет. Чыгымы 1200 сом болот атат, мынакей жалпы. Буну 40 сомдон сатса, 100 штуктан 4000 сом пайда калат. 4000 сомдон расход тигемесек, таза пайда 2800 сом. Бул жерде свет андай менен эсептеп атасызбы же бир гана жана сырьёсын эсептеп? Бир гана сырьёсы, эми бул биз билбейбиз, ал кардар аренда төлөйбү, светин өзү төлөйбү, же бирөөлөргө төлөйбү, эми ошого жараша болот да. Но бул минимальный. 100 рожок бир күндө бул өтө минимальный, орточо деп да эсептесек болот да. Эмне үчүн смесь кымбат деп да көп суроо беришет бизге кардарлар. Көбүнчөсү бандай өздөрү 10 000, 15 000ге сатып алып, 3 килограмм сахардан салынган мындай 50 дагы бир немелер бар, рецепттер бар да, определенныйчы. Биздики аларга караганда сразу эле айтабыз, кымбатыраак, бирок ошого жараша да кымбат сатат да. Муну обязательно клиенттер кайра кайрып келет да. Мунун ичинде ошол сахары бардык добавкалар ордорду менен эң башкысы халал сертификатта аралашкан, ошого бул даяр смесь. Эгерде кардар өзү мен смести будан дагы арзандата алам, башка бир рецепттерди колдоном десе, ал өзүнүн каалоосу. Биз предлагать эте турган вариант ушул. Даяр рожоктор, даяр рецепттер эң жеңил жолун кантип аппарат иштетиштин бардыгын кардарларга үйрөтүп беребиз. Демек, урматтуу көрүүчү, мынакей мындай жакшы түшүнүктүү математикасын жүргүзүп бериштир. Балдар эми 3 жылдан бери сатып атышат, иштеп атышат. Бул математика чыныгы далилденген, туурабы? Мына 2800 сом күнүнө жакшы прибыль экен да. 100 сатса эле. Күн жылгандан баштап, мынакей сук түшкөнгө чейин бул прибыль келип турат экен. Өзүңүздөр карап көрүңүздөр, телефондорду таштап коебуз. Балдарга чалыңыздар, видеолорун да жөнөтүп берет силерге, кандай иштетиш керек, кандай математика кылыш керек, бүт баарын толук түшүндүрүп бересиздер. Кошумча дагы эгерде жалгыз эле мороженое аппараттан эмес, дагы кошумча пайда табышым керек десе, мынакей жанына ушундай сахарный вата аппарат коюп койсо да болот. Бул жана вата жасаган аппарат ушул, Сладкий вата жасашат го, чоңойтуп. Мунун дагы бүт рецепттерин баарын көрсөтүп үйрөтүп беребиз, ченемдерин, граммовкалар менен кантип өлчөп, кантип жасайт. Эми буга тереңирээк эми кирбей эле коелу. Бул эми жанындагы баасы бир 10 000ден 14 000ге чейин да, плюс-минус. Анан могунусу жана попкорн аппараты. Бул попкорн. Бунун эки түрү бар, бул витринасы менен экен, бул 26 000 сом, мунун жарымысы бар, анысы бир 16 000 сомдон тегереги. Ушуларды дагы кошумча жанына коюп дагы көбүрөөк пайда тапкандар бар да. Ушунун баарын бир жалпы кылып туруп бир магазин коюп иштете берсе, аябай болчу экен да. Күнүнө мындай жакшы бизнес кыла турган киши, жакшы чыгармачылык реклама кылып турса, анда эми ушул балдар жардам берет ушул бизнеске. Бул жака да бир көз жүгүртүп кетели. Бул отдел продажа. Мынакей. Бизде сатуучу балдар ушул жакта. Бизге баягы Instagram'дан, TikTok'тон аябаганда көп лид түшөт күнүгө 200дүн тегерегинде. Бул жактагы балдар ар бир кардарга толук маалымат берет да.
ушул жерге келип телефон ушул жерден да берет, телефон менен да берет экен. ооба ушул жактан живой көрсөтүп беришет, телефондон да маалымат беришет, ушул жактан келишим түзүшөт. Каалаган аппаратын, жеке эле мороженое аппарат муравей эмес, өздөрүнө керектүү каалаган бизнеске ылайыктуу оборудование болсо келип бизге ушул жактан заказ берсе болот. Биз азыр турганыбызда мынакей муравей, анан мороженое аппараттар, анан попкорн аппарат, анан вата жасаган аппаратты көрсөттүк. Андан тышкарыда бир 4-5 аппараттын түрүн. Андан түшкөрү так пельмен түйгөн аппараттарды алып келип берип атабыз клиенттерге. Бандай лепешканы мындай басырат тандырга. Ошондой станоктор келет, курут жасаган станоктор бар. Аларды да алып келип беребиз кардарларга. Өтө көп бизнеске кирсек, кээ бирөө мындай самын жасайт элем, ошондой аппарат карап бериле дейт, кээ бирөө салфетка жасайт элем дейт. Кыскасы, баягы өндүрүшкө, жеке мындай кичи өндүрүшкө же ушундай мини бизнес аппараттарга кызыккан любой кардардын любой товарын биз табып алып келип бере алабыз Кытайдан. Кандай жакшы, бул эми биздин айыл чарба темага аябай эле жакшы экен да. Бүт эле сырьё, мороженелер сүттөн жасалат, тияк попкорн жүгөрүдөн жасалат. Демек, айыл жергесинде бул бизнестер аябай ылайыктуу экен. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей силерге дарегин көрсөттүк. Балдар номерлерин азыр описанияга таштап коебуз, ал да айтышат. Ошолорго чалып, тереңирээк өзүңөргө бизнес кылам деп максат коюп келе жатсаңыздар, балдар силерге жардам берет экен. Келди, телефондорду бир айтып коелу. Телефон номерди айтып кетели. Viltrade компаниясы, так, Токтогула 211. Биздин эң башкы телефон номер 0504 199 991. Ошо бир номерге эле байланышса, кайра балдар кайтарым байланыш кылып, WhatsApp'тардан жазып, сүрөт баардыгын көрсөтүп түшүндүрүп берет.